Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен кайрадан Нурсултан. Бүгүн биз сиздер менен рыноктон торговля кылабыз. И также достор биз сиздер менен бүгүн стратегия достор. Основной часть трейдингде бул жерде анализ кылуу и рынокту окууну билиш керек болот достор. То есть графикти кайсыл жака жылат экенин биз сиздер менен предугадывать этишибиз керек. Түшүнүккө айтканда бул стратегия, технический анализ. Ушул технический анализ менен бүгүн биз сиздер менен балансыбызды көтөрөбүз достор. Балансыбызды $15.000 чейин көтөргөнгө аракет кылабыз. Болгону $430 биз сиздер менен бир сессияда азыр ушул видеороликте балансыбызды көтөрүшүбүз керек болот достор. Акыркы видеороликте мен обучающий ролик чыгарган болчумун да. Мынакей Pocket Option толук инструкция. Ушул видеоролик менен баштап силер регистрацияны кандай туура өтүш керек, верификацияны өткөндү, пополнение жана вывод кылганды мен көрсөткөнмүн ушул жактан. И в общем бүгүн уландысуу болот да. Уландысуу далее биз силер менен торговля кылып балансты көтөрөбүз да. Вот. Давайте валютная параны тандайлы. Итак, торговляга отурганда биз бул жерде эң биринчиден графиктин жылышын байкашыбыз керекпиз и мурдакы окуяны байкап турушубуз керек болот достор. Мурдакы окуяда кандай движение болуп атканын биз азыр кайталанат деп биз ошондой уровеньдерди жана кайталанып аткан учурларды издеп табышыбыз керек болот достор. Бирок кээ бир моменттерде бул жерде бааны сактаганды, бааны жаттаганын билишибиз керекпиз достор. То есть бааны сактап бул жакта биз сиздер менен ошол баадан кайра сатып алганды билишибиз керек болот достор. Азыр биз силерге ушуну көрсөтүп түшүндүрөмүн. И смотрите, бул жакта азыр кандай валютная пара болуп атат. Валютная пара евро японская иенадан бизде бул жерде окуяны байкайбыз достор. Графигибиз көтөрүлүп келаткан. Көтөрүлүп келип туруп бул жакта бизде мынакей белгилеп кеткен уровень бар экендигин, мынакей уровень бар экен бул жакта. Максимальный кымбат баа бул жакта болгон мынакей. Бул баадан көтөрүлбөй аткан мурда. Могул жактан көрсөңүздөр болот баасын. Бул жактан көтөрүлбөй, ушул жерде максимальный кымбат баа болуп аткан. Ушул жактан график астыга түшүп бараткан да. И бул жакта потом пробой болду, баасы кымбаттап кетти. То есть бул жерде уровень сопротивления болуп саналат, эң кымбат баада. Ушул жактан бизде графигибиз отскоктор болгон да. Бул уровень сопротивления болот. Потолок баасы сопротивление болот. Поддержка бул эң арзан баа да. Арзан баадан график көтөрүлгөн бул жакта дагы. Азыр болсо пробой болду. Мынакей кымбат баадан өстү да. Могул жака чейин өстү. Баасы 173кө чейин көтөрүлдү. Бул жактан көрсөңүздөр болот мынакей. Могул жерде. Ушул жака чейин көтөрүлүп туруп, кайра сниженияга түштү. Кайра эле могул баага түштү. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта бизде уровень бар эле. Мурда белгилеп кеткен. Кайра ушул жака келип түштү. И азыр биз кайсыл жерден ачып көрсөк болот? Мурдакы эле уровеньден ачып көрсөк болот. То есть арзан баадан. Ушул жерден 1 мүнөткө биз сатып алабыз. Давайте. Ушул жерден бир 3 опцион ачамын. Сразу $150 покупкага достор. И негизинде в целом бул жакта графигибиз могул жактан бери баштап графигибиз өсүп келаткан да. Мынакей. Өстү бул жактан. Далее бул жакта туруп анан дагы бир жолу өстү. И азыр мынакей кайра падение болуп атат достор. Моңореки астыңкы уровень поддержкабызга чейин. Ушул жерден биринчи уровенибизден сатып алабыз биз. Ушул жактан покупкага ачабыз. Если пробой болуп кете турган болсо, бул линиябызда анда моңореки жака чейин түшүп кетиши мүмкүн. Экинчи уровенибизге чейин. Если пробой болуп кете турган болсо, анда биз уже бул жакта күтүп калабыз достор. Көпкө күтүп калабыз, пока снижение болуп бүтмөйүнчө да. Моңореки уровеньге чейин түшсө, ошол жактан биз сделкабызды ачат экенбиз да. Кийинки сделкабызды. Так, бизде көрүп аткандагыдай эле, бул уровень поддержкабызды пробой кылып атат достор. И мындай окуяда биз дагы наоборот кылып көрсөк болот достор. Пробойго ачып көрсөк болот да. Бирок есть риск, что бул уровеньден бул жактан график көтөрүлүп кетет кайра. То есть кээ бир моментте прям точно эле уровеньден эле көтөрүлүп кете албайт да. Прям точно ушул линиядан көтөрүлүп кете албайт. Кээде график бир аз астыраак түшүшү мүмкүн. Могул жакта түшүп туруп анан көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. То есть прямолинейный болуп эле график жылы бербейт да. То есть өзү рынок кандай билсе ошондой жылы берет да. Ошон үчүн биз дагы бир жолу попытка кылып көрсөк болот. Ушул жерден ачып көрсөк болот. Давайте экинчи жолу да ушул уровеньден ачып көрөйлү. Давайте 6 сделка ачайын сразу. Дагы бир жолу биз шанс берип атабыз да. Бул уровеньден дагы бир жолу ачып көрүп атабыз достор. Айткандагыдай эле бул уровеньден прям точность эле ушул жактан көтөрүлүп кете алышы мүмкүн эмес достор да. То есть андай учурлар да болот, бирок аз да. Ошондуктан биз дагы бир жолу
подтверждать этебиз. Максимум достор 3 жолу ачабыз бир валютный парадан. Стратегияңарды койдуңарбы, ошол стратегияңарга ишенип атсаңар, ошол стратегияңар боюнча 3 сделка ачсаңар болот. Жакшы точканы тандап, жакшы точкалардан ачканга аракеттенишиңер керек. Мына азыр биз экинчи попытка кылдык. Если экинчи попыткабыз дагы минуска жабылып кала турган болсо, всё, анда бул жерде биздин анализибиз уже рискованный болуп калат. Үчүнчү жолу дагы ачканы да. Бирок үчүнчү жолу да пробовать этип көрсөк болот да, рисковать этип көрсөк болот. Бирок бул жакта бизде көрүп аткандай деле уровень поддержкабыз пробой болуп атат достор, мынакей. Астыга эле түшүп баратат. Всё, бул жакта биздин анализибиз иштебей калды. Мындай учурлар дагы болот. Биз расстраиваться этпешибиз керекпиз. Бизде дагы көп опциондор бар, башка валютный паралар бар. Ошол жактан дагы анализ кылсак болот достор. Так, кийинки котировкага өтөбүз. Мынакей, кийинки валютная пара евро Huawei OTS болот. Бул жерден мен 1 мүнөткө сатып аламын достор. 10 опцион ачамын покупкага. Бул жерде кандай момент болуп атат? Бизде бул жерде бир эле направленияга график көтөрүлүп баратат. Мынакей, бир эле направление болуп, график үстүгө эле өсүп баратат достор. Бул тренд деп коет. То есть график могул евро Huawei котировкадан баасы көтөрүлүп атат азыр данный момент. Бир эле направленияда графиги баасы көтөрүлүп кетип атат достор. Биз болгону жакшы точкалардан ачышыбыз керекпиз бул жакта. Могундай снижениялар болот. Давайте азыр мен өчүрөйүн и дагы бир жолу көрсөтөйүн. Кандай моменттерде ачышыбыз керекпиз. Конечно, биз покупка кылабыз. Бул жакта эч качан сатпайбыз достор, потому что график үстүгө кетип атат. Астыга ачпайбыз. И бул жерде могул позициялардан ачышыбыз керекпиз, могул просадкалардан. Айткандагыдай эле бир валютная парадан 3 жолу попытка кылабыз достор. Мисалы, могул жерден ачтыңар, минус болуп калды. Могул жерден ачтыңар, минус болуп калды. Анан могул жерде ачтыңар, плюс болду достор. Көрдүңүздөрбү? Жакшы могул жакын линиядан ачканга аракет кылгыла. Могул линияны койдум го. Ушул линия, көрдүңүздөрбү? Поддержка болуп атат. Ушул линиядан ылдый түшпөй эле көтөрүлүп кетип атат. Ушул линиялардан ачышыбыз керекпиз. Мынакей. Азыр болсо бизде бул жерде клин сужать этилип атат. Бул жерлерде азыр кичине опасныйраак болот достор. Көрүп аткандай деле мурда график жакшы эле жылып аткан, азыр болсо моундай клин сыяктуудай болуп калды да. Мынакей, моундай клин болуп калды, көрдүңүздөрбү? Прям графиктин движениясы мындай төмөндөп атат, көрдүңөрбү? Кичинелеп баратат. То есть bunday ситуацияларда график моундай турө бериши мүмкүн да. Итак, биртке бир аз күтөбүз, просадканы күтүп туруп и морики астыңкы пиктерден 1 мүнөткө подъемга ачабыз достор. Давайте ушул жерден ачып берели. Так, 25 сделка ачамын. Всё, 1 мүнөткө покупкага кетти достор. Астыраак уровеньден биз дагы бир жолу экинчи жолу ачып атабыз да. Экинчи жолу бул валютная парадан ачып атканыбыз и в общем 3 попытка беришибиз керек болот достор. 3 попытка менен бул жакта астыңкы позициялардан биз сделкабызды покупкага ачканга туура келет достор. Биз прям идеально кайсыл жерде разворот болот экенин биз биле албайбыз достор. Буну мен силерге мындай жөнөкөй айтып түшүндүрүп атамын да, мындай сказочный плюстар менен эмес, мен силерге түшүндүрүп атамын. Рынок вообще негизи кандай иштейт экенин достор. Ошон үчүн прям кнопка бабла деген рынок андай казино эмес достор. Там вверх-вниз басып коюп эле сделкаңар там плюска жабыла бере турган болсо, анда бардыгы эле бул жакта байып кетмек достор. Ошондуктан рынок бул жакта өз негизи рынокто окуганды билиш керек достор. Кайсыл жерде разворот болот, анализ кылып стратегияңарды коюп келишиңер керек да достор. Башында канча сделка ачасыңар, канча плюска чыгасыңар, канча зарабатывать этишиңер керек. Ушунун бардыгын тактап алып келишиңер керек достор. Так, мынакей. Сделкабыздын почти что жарымынан көбү плюска жабылды, да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сделка плюс, калгандары минус болуп калды. Так, всё, хорошо. Давайте анда эмесе дагы бир жолу покупкага ачабыз достор. Ушул жерден. Так, где-то бир 10 опцион ачайын достор. 10 сделка менен $50 покупкага, дагы бир жолу покупкага ачып беребиз достор. Вроде бы позицияны кармадык, да. Сделкабыз плюска жабылды и можем дагы бир жолу пробовать этип көрсөк болот да, үстүгө ачканы. Потому что айткандагыдай эле тренд өзү негизи восходящий болуп атат. Биз болгону могул просадкалардан ачышыбыз керекпиз. Моундай просадкалардан. Негизинде эле да, кээ бир моментте көбүрөөк просадка болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Ушул жактардан биз мынакей биринчи жолу могул жактан ачтыңар, сделкаңар минуска жабылып калды. Могул жерден ачтыңар, минуска жабылып калды. Үчүнчү жолу просадканы жакшы күттүңөр и могул жерден прям точканы тамдадыңар дагы, ушул жактан сделкаңарды ачып туруп, үчүнчү попытка менен сделкаңарды плюска жаап кеттиңер. Көрдүңүздөрбү? Ушундай сделкаңарды ачып атканда распределять этиш керек достор. Так, мынакей бул жакта дагы бир жолу графигибиз азыр астыга түшүп кетти да. Мынакей 3, 2 и кайра тийип туруп эле кайра түшүп кетти достор.
Бүгүн прям азыркы данный момент мен видео тартып атканда рынок аябай низковолатильный болуп атат. То есть бир жерде эле туруп калып атат, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан акыркы секундтарда сделкаларыбыз ушундай болуп жабылып калып атат. Так, давайте дагы бир жолу последний жолу ачайлы достор ушул жерден. Так, 25 опцион дагы бир жолу ачамын. Всё, покупкага. Бул последний сделка болот, бул валютная парадан. Силер мындай таң калбай эле койгула, мен ушундай сделкаларды подряд ачып атканыма. Мен балансым позволяет этет, и трейдингде бул жакта силерге кандай торговля кылыш керек негизинде? Бул жакта силерге коркпой торговля кылышыңар керек, достор. Демо счетту силер торговля кылып атканда коркпой торговля кыласыңар да, анткени ал жакта силердин акчаңар эмес. Ал демо счет, реальный счетко отурганда көбү эмнеге коркум сезим пайда боло берет, потому что ал өзүнүн акчасы, ол акчаны жоготконун корко берет. Ошондуктан реальный торговляда дагы акчаны жоготуп ийем деген мындай коркум сезим, вообще сомнение болбошу керек, достор. Эң самый чоң польза бул, ошол силерге түшүндүрүп айтып кетейин. Бул жакта реальный счет менен торговля кылып атканда коркпой торговля кылышыңар керек да. Вот ошондо гана сделкаңар уверенный плюстарга жаап берет, достор. Итак, давайте кийинки котировкага өтө берели. Бул жакта бизде волатильность аябай эле күчтүү экен, да, точнее низкий экен. Ошондуктан бизге мындай болбойт. Давайте бир жакшы точкалардан, жакшы моменттерден ачайлы, да. Так, мынакей евро турецкая лира ОТС болот. 1 мүнөткө сразу покупкага ачып беремин бул жакта. Так, 20 сделка менен покупкага ачып беремин, достор. Эмне себеби бул жакта мен покупкага ачып атамын? Давайте түшүндүрүп кетейин. Бул жерде бизде мынакей тренд болгон, восходящий, потом плавное движение вниз болуп кеткен, да, мынакей. Далее могул астыңкы уровень поддержкадан бул жактан график көтөрүлүптүр. То есть бул жерден график кайра подъемго кетти, и бул жерде кандай учур болуп атат? Мынакей. Мондай клин болуп атат. Бычий флаг деп коет буну. Бул флагда восходящий пиктери, мына максимумдары көбөйүп баратат, достор, чоңоюп баратат да. Үстүдө болуп жабылып атат. Значит, бул жакта могул үстүңкү линиябыз, бул линия пробой болуп дальше үстүгө кетет, достор. Ошондуктан бул паттерн бычий флаг деп коет буну трейдингде. Ушул бычий флаг менен азыр сделкабызды плюска жаптык да. Так, отлично. Балансыбызды $10,950 чейин уже көбөйтүп койдук. Болгону $50 зарабатывать этсек, балансыбызды уже 15.000ге жеткизип коет экенбиз. Давайте кийинки котировкага өтөлү. Итак, кийинки котировка GBP японская иена OTS болот, достор. Бул жерден 1 мүнөткө сатып аламын. 2 сделка эле ачамын бул жактан. И давайте анализ кылайлы. Анализ кылганда бул жерде давайте 2 мүнөткө коеюнчу, көрүнбөй калат экен. Мынакей. 2 мүнөттүктө мына бул жерде болуптур эле. Уровеньдер бар экен бул жакта. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта дагы болуптур. И могул астыңкы уровеньдер дагы бар экен. Ушул диапазондо бизде уровень бар экен. Трейдерлер бар экен. Ушул жактан көп трейдерлер торговля кылыптыр ушул жерден. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Азыр болсо график могул жактагыдай выход кылган, могул жерден выход болуп кайра келди. Могул астыңкы арзан баага түштү могул жака. И бул жактан мен сделкамды покупкага ачып атам. График көтөрүлүп аткан моментинде сделкамды покупкага ачып атам. То есть көрдүңүздөрбү, могул ичинде ушул жерде трейдерлер көп сделка ачышыптыр. Ошондуктан биз как раз ушул жерден сатып алуучулардын уровенинен биз сделкабызды графиктин артынан эле карап, сделкабызды покупкага ачып, сделка плюска жаап кеттик, достор, да. Балансыбызды $15.042 уже көбөйтүп койдук, достор. Надеюсь, сиздерге түшүнүктүү болду. Эгерде сиздер түшүнүктүү болбой атса, достор, со временем түшүнөсүздөр. Самое главное, торговля кылыш керек. Рынокты түшүнүшү керек, достор. Рынок түшүнүш качан келет? Канчалык көп торговля кылсаңар, ошончолук бат сиздерге ушул обучение сиздерге түшүнүктүү болуп калат, достор. Эми сиздер менен бүгүн кечинде жолугушабыз, достор, прямой эфирде жана биздин Telegram каналыбызга сөзсүз каттала кетиңиздер, достор. Бул Telegram каналыбызда биринчи очередь бизде бул жакта статистика, торговля, прямой эфирдин башталышы, и ушул каналдан сиздер VIP чатыбызга кошулсаңыздар болот, достор. VIP чатыбызда бизде 2 маал торговля болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Баарыңыздарды күтөм, достор. Каналдарга катталабыз. Сиздер менен мен Нурсултан. Эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.